Бедер мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы? Качантан баштап бул турнирге даярданып баштадыңыздар эле? Бул турнирди былтыры сүйлөшүүлөр жүргөн, былтыры келип биринчи Көкбөр федерациянын президенти менен бул жака келип сүйлөшүүлөр жүрүп, Кыргызстанга барып сүйлөшүүлөр жүрүп, бир жылдык иш чара десек болот, ишке ашты десем болот. Жакшы баары жакшы өткөрүп алдык, меймандардын баары келди, тосуп алдык. Буюрса жакшы. Биринчи чемпионат Россия жакшы өттү деп эсептесек болот. Жалпысынан канча команда катышты? Жалпысынан 20 команда катышты. Биринчи лигада 10 команда, экинчи лигада 10 команда. Анан баягы Байге фонду канча болот сиздерде? Байге фонду 1 миллион рубль болду. Биринчи лиганыкы. Экинчи лиганыкы 300 миң. Сиздерде дагы баягы Кыргызстандагыдай мыкты акчы, мыкты ат деген Оюнчулар берилет, буюрса бар. Азыр буюрса көрөсүңөр. Азыр награждение саат 18:00 башталат. Буюрса бар көрсөтөбүз. Анан жалпысынан уюштуруу иштериңиздер кандай өттү? Биз көрүп атабыз да, азыр аябай бир чоң сонун деңгээлде уюштурупсуздар. Уюштуруу деңгээли өтө жакшы. Баары биргелешип сүйлөшүүлөр жүрүп, баары жакшы өттү деп ойлойм. Эл тараза. Анан өзгөчө баягы биз Кыргызстан менен Россиянын командасынын оюнун көрүп отурдук. Ошол оюн боюнча да айта кетесизби? Россия Кыргызстан жакшы оюн көрсөттү. Эми бул достук оюн деп эсептесек болот. Биздин оюнчулар кыйла эле деңгээлде Россия Федерациянын оюнчулары деңгээлибиз жетпеди. Буюрса дагы Көкбөрүн эми өнүктүрүп келатабыз. Россия аймагында буюрса жакшы кыргыздарга жакшы соперник болуп чыкканга аракет жасайбыз. Буюрса. Алдыда көчмөндөр оюну бар. Кыргызстан тарап сиздердин баягы кандай сунуштар болсо да кабыл алабыз деген алдыда максаттар бар экен. Кыргызстан тарапка сиздердин сунуштарыңыздар барбы? Биз да буюрса көчмөндөр оюнуна только Көкбөрү деп барып сүйлөшүүлөр болгон. Биз только Көкбөрү ойнойбуз, Көкпар ойнобойбуз деп өзүбүз Россия Федерациясы өз сөзүбүздү билдирип келгенбиз. Буюрса Көкбөрү ойной турган болдук. Буюрса азыр кат күтүп жатабыз. Буюрса команда сборная Россия бир команда барат Көкбөрү боюнча. Анан алдыда сиздер спортту ошо Кыргызстанда өткөргөн атасыздарбы? Сборду буюрса Москвада өткөрөбүз. Өзүбүздүн ипподром бар, салынып жаткан. 1 жыл болуп калды. Буюрса быйыл бүтөт. Буюрса ошол жерде сбор кылып, команданы жыйынтыктап, Казакстанга көчмөндөр оюнуна жол тартабыз. Эң жакшы экен. Анан Кыргызстан менен Россия Федерациясынын, ошо Көкбөрү Федерациясы кандай иштерди жасап атасыздар? Эмне сүйлөшүүлөр бар? Алдыда кандай пландарыңыздар бар? Ошол жөнүндө билсек болобу? Буюрса жакшы суроо. Буюрса Кыргызстандын командаларын дагы мейманга чакырып, дагы достук оюндарын көбүрөөк уюштурганга аракет жасайбыз. Биз Россия командаларын Кыргызстанга оюндарга кошконго, чоң оюндарга алып барып ойнотконго аракет жасайбыз. Ошол тууралуу Көкбөрү Федерация, Кыргызстан Көкбөрү Федерациясы менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Жакынкы күндөрдө буюрса жакшы кабарларды барып чыгарабыз. Жакшы экен. Алдыда сиздерди дагы Нооруз, 9-май, президенттин кубогу деген сыяктуу оюндарда сиздердин командаңыздарды да көрүп калат экенбиз да. Буюрса ошого аракет жасап жатабыз. Буюрса келерки жылы Россия Федерациясына командаларды кошуп калабыз Кыргызстандын оюндарына. Эң жакшы. Анан сиздер дагы Тайгазанда ойнойт экенсиздер. Канча убакыт болду Тайгазанда ойноп? Тайгазан биз Кыргызстан Федерациясы Көкбөрү Федерациянын президенти Рамис мырза Кулмангул Токтаралиевичтин жардамы менен бизге жакында эле Тайгазандар жасалып келди. Биринчи чемпионат Московской областта өткөрүп эле жыйынтыктап бир команда, күчтүү команданы терип алып келип, буюрса бул жерге алып келип, бул жакта дагы ийгиликке жетиштик. Өзүңүз көргөндөй. Эң жакшы. Ийгиликтер болсун анда. Рахмат. Кыргызстан менен Россиянын федерациясы мыкты иштей бериңиздер. Рахмат.